өзү эми тарыраак экен азыр. Муну надо расширить. Хотя эки полоса встречный машина өтө тургандай кылып туруп, мына жерден киргенден кийин биякта эми он действующий да дорога тут. Анда бул жерде өзү норма боюнча туруш керек да, вот этот КПП, да? Переезд болуш керек. Да, переезд болуш керек. Ошону подземный кыласыңар, уже бирдеме кыласыңар, тоже надо изучить это. Для безопасности. Интенсивность эртең аябай чоң болот бул жерде, туурабы? Мынабынча тиричилик кылыш үчүн биз мына жерде жолду уста поездга мишет этпей тургандай маселени ачышыбыз керек да. Мына жерде эми жол биягында суу бар экен, карап көрөбүз го дейм, балки мындайраак алып бир. Анда чүл камазга келип чаттым. Ооба. Жалаң фура дорожник келип атпады беле? Сиз да мына ону кичине өзүңүздүн кеңешиңизди бериңиз бияка. Хорошо, макул жарайт. Мына жерде эми эртең мына жерде чоң айыл болгон атат өзү айткандай, туурабы? Өндүрүш мына жерде. Эми мына жерде 70 гектар промзона болуп аткандан кийин эртең ушул жака бардык жеңил өнөр жайдын бардыгын ушул жака алып келебиз. Анан бул жерден элдер кирип, кечке чейин иштеп, кечинде чыгып кетиш керек. Алардын коопсуздугу үчүн бул жерде көрдүңөрбү? Поезддин жолу туруп атат. Ушулардын бардыгын эске алып, переезддин бардыгын тең уюштуруп, бияка кеңеш берилди. Монда өтүш керек деп. Макулбу, эртерээк? Мына бул жердеги жанагы гикке бере турган жериңизди көрсөтүңүзчү. Мына бул жер болуп калат, 22 гектар. Онун түйүндө жаңа очистное сооружениябыз бар. Мына жерде очистная коммуникация, санитарно-защитный защита. Демек, бул жагынан алып келгенде бияка удобство жакшы болот экен, шарт. В плане инфраструктуры. Жол, подъездной жолдо каянан чыгасыңар дагы? Ушул жол менен эле барабы же связующий башка жол? Менен аралап келген жол бар. Мына бул жак уже Өзбекстанда. Только мына бул эми поезд жолдо мынага калтырылган жол. Ушул жол менен. Ушул жол менен бар, анан шаардын ичи менен. Шаардын ичи менен. Жок, все равно альтернативный жол болуш керек да бияктан, туура? Бияка чыгып кете турган болсо. Бияка башка жол бар экен да шаардын ичи менен. Шаардын ичи менен бар. Анан бул жерде ушу толугу менен ушу мамлекеттик ипотекалык компания берсек дебиз да. Анткени эми жерде кенен жер болот и ошол бир жилой комплекс болсо баардыгы бирдей өңдөө, бирдей түстө, бирдей кабаттуулукта имараттар болуп ушу именно ушу гикке баарын берсек деп атабыз. Абдан жакшы жер экен. Бул гикке да ылайыктуу, бул экинчиден биздин өзүбүздүн элдер муктаж да мындай жер, туурабы, үйгө. Бул Муктаждык көп. Муну азыртадан уже муну ген план жасашыңар керек. Канча үй батат 20 гектарга. Анын инфраструктурага канча жери кетет. Аны баягы жолго, светке, сууга деген маселенин баардыгын тең аз эске алышыбыз керек. Суу бере алабызбы ушул жака? Суу ооба. Мүмкүнчүлүк барбы? Таза суу. Таза суу мына жерге чейин барган, бул шаарга жакын чектешкен. Шаарга чектешкен жер. Мына бул жакта уже многоэтажкалар бар. Жок, мен айтып атканым, дебет воды у вас хватит? Буякты берсеңер, бияк дефицит болуп калбайбы деп атабыз. Жетиштүү элеби? Канализацияда маселе болбойт, бияка кошуп алсаңар болот. Мына жерден линия өтүп очистный сооружение. Мына очистный сооружение. Эми жол маселесин мына бияк менен кеңешебиз жолчулар менен, туурабы? Ген планды эске алсаңар эле ошонун баары чечилет. Анан эми электричествоны, питанияны каяктан алышат бул шаар болсо буюрса? Бул 20 гектар бир орточо чоң шаар да, туурабы? Эми ал жерде десяткалар турат азыр. Ошонун баардыгын тең Канат Касенович предусмотреть. Баардыгын тең карап чыккыла, ошого жараша ген планды түзүшүңөр керек. Анан бүгүнкү күндө бул сиздердин могу жерге турак жайга муктаж. Анализ чыгаргыла. Анан эми биздин максатыбыз бир эле шаардыктарды эмес да, туурабы, Канат Касенович? Райондун эли дагы бияктан эгер мүмкүнчүлүгү болсо келип үй алып жашап калыш керек да, туурабы? Анан бул жерде үй болсо, биягында жумуш орду болсо, анан эл келет бияка, туурабы? Ошону бири-бирине байланыштырышыңар керек да. Туурабы? Элге жумуш орду, жашай турган шарты. Эки нерсе байланышып турса, анан бияка жанагы комплекс, кичине развлекательный. Ушулардын баардыгын эске алып койгула. Бир жерде парк болуш керек, аттракциондор болуш керек, эс алып турган жайлар болуш керек, кичине мындай жумуштан чарчап чыккандан бала чакасы менен эс алып кое тургандай. Ошонун баардыгын тең, инвесторду мен жана сизге айтып атпаймынбы? Келем дегендер толтура. Анан эми өндүрүшкө азыр сизде, по-моему, инвесторлор катар менен тизилип турат, туурабы? Келет элемде. Ооба. Ошону батыраак бүтүрүшүбүз керек. И так здесь уже время потеряли. Азыр батыраак жерден картографиясын жасап, баланска, жем баланска алдыңар, эми картографиясын жасап, акт прием передачи и потом трансформация маселеси. Ооба. Ошону батыраак бүтүргүлө. Процедура нелегкая, туурабы? Ошону тездегиле. Сиздер бияктан чыгаргыла корутундуңарды, бизге бергиле, биз анан будем сопровождать дальше. Ушуну эске алгыла эртерээк. Кечигип атасыңар, Канат Касенович. Инвентаризацияны тездеткиле.
Инвентаризацияны тездетип бергиле, бирок силер да турбагыла. Силер эми бул жагынан кесип койсуңар да, туурабы? Өзүңөр келип жардам берип, бул кишилер күндө эле мындай иш менен алек эмес да. Өзүңүз келиңиз, бир күндү Кара Сууга бөлүңүз, бир күндү Араванга бөлүңүз. Биз бул үчүн Бишкекте канча күн иштедик, туурабы? Мына колуңарга тийгизип бердик. Өкмөттүн тескемеси чыкты. Вот дальше работайте, ребята. Иштешиңер керек да. Инвентаризацияны күтүп атабыз деп азыр мага ГАЗ айтты, туурабы? Этот нет. Газыр. Анан эми батыраак бергиле да документтерди. Канат Касенович, силерден бара турган документ өтө маанилүү болуп калды азыр. Азыр биз ГАЗга болгула десек, силерден жергиликтүү бийлик бербей атат маалыматты деп атат. Араван, силер инвентаризацияны Араванга да айткыла. Эртең өзүңүздүн поездкаңызды Араванга уюштуруңуз. Барып Араванга барып, жок, айтып атам, барып, мына бүгүн Кара Суу менен иштеңиз, отуруп алып, булар менен чогуу. Эртең барып Араван менен иштеңиз деп атам. 2 күндө бүтүрүңүз, 3-чү күнү маган балдар маалымат берсин. Биздин документтер Газырга кетти деп. Ана мен Газыр менен сүйлөшөм да, туурабы? Документти бүтүрүп бизге бере салгыла деп. Биз азыр жылуу мезгилди өткөзбөйбүз, балдар. Жол салышыбыз керек, свет тартышыбыз керек, көрдүңөрбү? Газ алып келишибиз керек деген башка нерселерибиз бар. Ана муну бака ген планды бүтүрүп, ана силер менен мынтип отургуча эле кыш келип калат. Правильно? Так, задача ясна, да? Жарайт. Все, давайте иштейбиз.